Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар. Мен бүгүн таладан кабар алып коеюн деп келдим. Бул жакта бадыраңдар көрүп турасыздар. Бою ушул 50-60 сантиметр болуп калды. Байлап даярдап койгонбуз асып. Үстүн болсо тепилсе күнөс кананы көрүп турасыздар. Үстү ылайланып турат, анткени күн катуу ысыганда бадыранга зыян келбеш үчүн, атайын мындай көлөкөлөтүш үчүн ылайланган суу себилген күнөс кананын үстүнө. Кудай буйруса азыр көрүп турасыздар, бул гүлдөйүн деп калган бадыраңдар. Жакында буйруса 3-4 күндө гүл ачып калса керек. Сугат системасын жакшы билесиздер, тамчылатылып сугарылат. Тамчы шүдүрүм деген ушул. Азыркы учурда суу коюлуп жатат. Бул күнөс кана Кудай буйруса билбейм, бир 10 күндөбү, 15 күндөбү түшүмгө кирип баштайт. Бадыраңдын сорту жөнүндө айта турган болсом, бул жакшы сорттон, элитный сорт деп койсок болот. Аполлон F1 деген сорт. Ал эми кийинки күнөс кана болсо, мурунку эгилген бадыраңды жыйнаштырып, азыр жерди айдатып даярдап койдук. Эккенге, Кудай буйруса эртеге ага эгилет. Бул бир күнөс кананын ичи аянты ушул 5 сотуктун тегерегинде болот. Узундугу 100 метр бекен, анык эсимде жок. Мунун дагы үстү ылайланып көлөкөлөтүлгөн, ылай суу чачылып. Кудай буйруса эртең буга дагы бадырың эгип баштайбыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, тамчылатып сугарганда эч кандай жөөк тартыштын, ары калыштын кажети жок. Болгону эгилет, анан кийин суу шлангалары коюлат дагы. Бадыраңдын эгилиши менен эле сразу дароо суу кое берилет, анан ымдуулук менен өсүп чыгат Кудай буйруса. Андан сырткары күнөс кананын жанында беде дагы бар. Бул да менин бедем. Аянты 1 гектар 3-чү орум. Кудай буйруса бул дагы гүлдөп калды жакында, мына көрүп турасыздар. Гүлдөгөндөн кийин оруп баштаса болот, бирок бул беде быйыл 6-5 жыл болуш керек. Чарчады, күзүндө бузулат. Күздө бузуп, буудай же арпа эгилет. 3-чү орум орулса, анан 4-чү орум орулат. Жылга 4 орум болот да. Бул жакта коңшулардын пактасы. Сапар Аманович деген коңшум бар. Пактаны дагы көрсөтүп коеюн сиздерге. Кандай болуп калды. Эчагы да гүлдөп баштаган болчу. Азыр мына бүгүн августтун 7-си болсо, косек тийе баштаган. Пактасын не деген сорт экенин анык билбейм. Ушул косек убакыт өтүп дагы 1 айдан кийин, балким 20-15 күндөн кийин күн катуу ысыганда жарылат дагы, пакта болуп моундай болуп ачылып чыгат да. Азыр моундай болуп турсаң, моундай болуп ачылат да пактачы. Кара сууда өзүңүздөр жакшы билесиздер, пакта жакшы өсөт, араванда өзгөчө. Бул косеги бир аз чоңураак экен. Коңшуң тынч болсо сен да тынч дейт. Буюрса коңшунун пактасы дагы жакшы экен, аябай. Эң негизгиси пакта эккендердин сүйүнүчү бул пактанын баасы да. Баасы жакшы болсо пактага кеткен чыгым акталып, андай өзүнө пайда калат. Андан сырткары ушул суу койгондо өзгөчө шанасына баа берилет. Эгерде пактанын шанасы көп болсо, демек гүлү көп болот. Могул гүл, ал эми могул шана. Же бул гүлүн төгүп бүткөн окшойт. Бул жакында гүлдөйт экен. Кыскасы башында гүлдөйт, шаналайт, моундай болуп. Анан гүлдөйт. Андан кийинки этабы косек болот, жана мен көрсөткөн.
мондай болуп косек тийет. Анан пахта ачылат. Пахтасын терип алгандан кийин ордунда чанак калат. Баягы 3 чанак болуп отур дейт го, ошондой да. Ушундай, быйыл дагы пахтанын баасы жакшы болот буюрса деп атышат. 150-200 болот деп атышат. Эми пахта эккендерге дагы ийгилик каалайбыз. Дыйкандын мээнети акталсын эң негизгиси. Мына ушундай, бул жакта дагы бир коңшубуз дарбыз коон эккен. Эми ал дарбыз коонун аралап көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк жок. Бул жакта болсо жүгөрү өзгөчө кара сууда бул айылда Телманда жүгөрү аябай көп эгилет. Анткени мал кой кармагандар көп. Жүгөрү эсепте бышып калыптыр туугандар. Көрүп турасыздар. Азыр фокус. Мына. Сап-сары болуп жүгөрү бышып жетилиптир. Сууга тойгон жүгөрү өзү эле билинип турат. Мына дандары толо-толо болуп, дың болупчу. Мына. Сууга тойбогон жүгөрүнүн ушул дандары мындай бир аз бучугураак болот да. Мен эми ушул дыйканчылык багытында 15 жылдан бери аралашып келем. Өзүм талаада чоңойгом, пахта эгип илгери. Акыркы 10-15 жылдан бери пахта экпей калдык. Анткени ага жардамчы күчү аябай көп келет да. Жүгөрү Кудай буйрса бышып баштаптыр. Бир жума 10 күндө муну оруп жыйыштырганга болот да. Мына ушундай. Жүгөрү бышты. Пахта Кудай буйрса сентябрда бышат. Бадыраң дагы бир 10 күндө бышат. Бул жактарда болсо негизинен ошол. Пахта, жүгөрү, дарбыз, тепилса да бадыраң. Бул жакта дагы жүгөрүлөр. Бул менин өзүмдүн абамдын жүгөрүсү. Аны да көрсөтүп коеюн. Бул жүгөрү бирок салыштырмалуу мындай жакшы болгон жүгөрү деп айтсам болот да. Анткени көрүп турасыздар. Чоңдугун. Жүгөрү негизи чоң түйгөн. Мына. Көрдүңүздөрбү? Мына ачып көрсөтөйүн сиздерге. Мына. 1 гектарынан эң азы 4-5 тоннадан 10-15-20 тоннага чейин жүгөрү алса болот. Ал эми ал дыйкандын кандай карайт, канча дары салат, ошого байланыштуу да. Көрүп атасыздар. Эми жүгөрү негизи быйыл бардыгы да дыйкандар ушул жүгөрүнүн куртуна деп дары чачканбыз, бирок көрүп турганыңыздардай баары бир курт түшө берет экен. Жаратылыштын мыйзамына каршы чыгыш кыйын. Мына аябай чоң болуптур негизи жүгөрүсүчү. Бул менимче турецкий же американский сорт болуш керек. Узундугун көрсөңүздөр. Мына. Аябай жакшы болуптур. Азыр учурда ушул бүгүн эле суу ачкан окшойт, жаңы эле. Эми эле нымдалып баштаптыр. Жүгөрү түйүп баштагандан кийин жана дүмбүл болоюн деп калат го. Моундай болуп баштаганда эле уже сууну кеңири кое башташ керек. Анткени жүгөрүнүн даны сууга тоюш керек. Сууга тойсо, анан дандын ичи толот да. Дандын ичи толуп, мына куртты карабайсыңар. Бул курттарда деген мындай бир уят жок да. Дары сепсең деле бир жашынып бир жерлерден чыгашат экен да. Мына ушундай. Кудай буйрса быйыл жүгөрү да жакшы. Дыйканчылыктын берекесин берсин баарына. Ошондой. Мен негизи талаага тез-тез келип турам. Ушул бая өзүм айткандай, бадыраңдан, бедеден, жүгөрүдөн, коңшулардын пахталарынан кабар алып, кандай болуп атат быйыл дыйканчылык бир сыра көрүп чыгам да. Ошондуктан Кыргызстан негизи өзү агрардык мамлекет дейбиз, агрардык өлкө дейбиз. Анан сөзсүз түрдө дыйканчылыкка көңүл буруш керек да. Бирок көңүл бурулбайт, ачык айтыш керек. Анткени быйыл
көрүп турасыздар, ушул күндө заправкаларда, май куючу жайларда 1 литр солярканын баасы 73 сом 90 тыйын, же болбосо 74-75 сом болуп атат. Дыйканга солярка ушул убакта керек. Кышында кереги жок. Беде оргонго солярка керек. Жүгөр оргонго комбайнга солярка керек. Кыскасы ошондой. Тынч болуңуздар. Мен өзүмдүн талаам тууралуу бир аз маалымат берип өттүм. Көбүрөөк сүйлөп тантырап койгон болсом кечирим сурайм. Аманчылыкта көрүшөлү. Бүгүн 7 август 2022 жыл. Түштөн кийинки күн саргаяйын деген убакыт.